Номер 41 Жумалтаалиев атындагы орто мектеби. 7-класс Камчыбекова Гульсена. Жаз келди, аалам сулуу, адам сулуу. Күндүн да бир бөтөнчө чачкан нуру. Куштардын сайраганы, дандын даамы. Укмуш гүл жыттанган жаздын таңы. Анда эмесе 1-майдын тарыхына кайрыла турган болсок, Кыргызстанда 1-май жаз жана эмгек майрамы деп белгиленип келет. Совет доорунда 1-май эмгекчилердин майрамы деп эсептелинип, анын тарыхы америкалык жумушчулар 1886 жылдын 1-май күнү 8 сааттык иш күнүн орнотуу талабы менен нааразычылык акциясына чыгышкан, күнгө барып такалат. Акция полиция тарабынан күч менен басылып кан төгүлгөн. Бирок жумушчулардын ою ишке ашып, эмгекчилер эл аралык биримдик күнү 1890 жылдан тартып белгиленип келе жатат. Биринчи белгилеген мамлекеттердин катарына Австро-Венгрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, АКШ, Франция, Швеция жана башка өлкөлөрдө белгиленип келе жатат. Бүгүнкү күндө 1-май майрамы дүйнөнүн 66 өлкөсүндө белгиленет. 1-май майрамы Кыргызстанда биринчи жолу 1919 жылы Пишпек шаарында белгиленген. Мына ушундан тартып Кыргызстанда 1-май эмгекчилердин майрамы катары белгиленип келе жатат. Куттуктоо. 1-май баарыбыз эңсеп күткөн, жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам. Тынчтыктын, жаздын, эмгектин символу катары бул күн муундан муунга жүрөккө сакталып келе жатат. Чынында эле тынчтык менен эмгек ар бир адам жашоосунда таяна турган кош дөөлөт. Ар кимибиз ак ниет эмгегибиз менен үй бүлөбүздү, өлкөбүздү чыңдап жатабыз. Өлкөбүздөгү тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Баарыңарга бекем ден соолук, ачык асман, бакубаттык каалаймын.